Юмлен компаниясы 1994-жылы чыккан. 2011-жылдан бери интернет бизнес болуп таркаган. 127 мамлекетте иштейт. Бизде эч кандай сатуу жок. Бизде болгону бул жерде инвестиция кылабыз. $45 менен киребиз. $45 менен киребиз. $45 $3300 рубль болот которгондо. $3300 рубль менен $128,000 чыгабыз команда менен. $45 менен киргениңизде бизде маркетинг план матричный 7 стол бар. Ар бир столдо 6 адам. Сиз келдиңиз, например, $45 менен кирдиңиз. Сиздин кыла турган ишиңиз эки лиштик аткара турган ишиңиз эки лиштик алып келесиз. Эки лишниңиз өзүнүн аркасынан экиден лишник алып келет. Ар бир экиден алып келгенде уже сиздин биринчи столуңуз болот дагы. Бул жерде сизге сразу $170 чыгат. Бул $170 менен биз кийинки $300 стол көтөрөбүз. $300 столдо личный кабинетиңизде столдун көрүнүшү ушундай. Аркаңыздан келген эки личникти сиздин аркаңыздан өткөрүш үчүн ар биринин аркасын 6дан толукташ керек. Личниңиздин аркасынан 6дан болгондо буга $170 чыгат. И буга $170 чыгат. Сиз бул жерге келесиз. Бул жерде подарочный столдор ачылат 1-2 деп. Личниктер сиздин жаныңызга келет. 4 адам келгенде аркаңыздан сизге биринчи $300 чыгат. Бул $300 менен биз кийинки $1000 стол көтөрөбүз. $1000 столго биз $250 менен өтөбүз. 25 суппортко кетет, 25 сиздин личный кабинетиңизге калат. Бул жерде столдагы 6 адам. Ар бир столдо 6 адам бар. Сиз бул жерге келдиңиз, аркаңыздагы эки личник сиздин жаныңызга келиш керек. Анын эки личниги сиздин аркаңыздан келгенде 6 болуп стол толот. Экинчи столдо $100 бул жака салсак, бул жерде постоянно ушу эки эме пустой болот. Ушу пустойго командаңыздан экиден эки адамдан келгенде сизге постоянно $300 чыгып турат. Но $300 бесконечный чыгат постоянно. Каждый эки адамдан чыгат. Үчүнчү стол $1000 столго $1000 чыкканда $1000 менен сиз сразу бул жака $4000 столго өтөсүз. $4000 стол. $4000 стол деле ошондой. Бул сиздин эки личнигиңиз, эки личниктин эки личниги. 4 адам болуп толгондо $1000 $4000 чыгат. $4000 менен сиз кийинки $8000 столго өтөсүз. $8000 столго $2000 саласыз. $2000. Бул жерде дагы стол 6 адам. Сизден сырткары 6 адам болуш керек. $4000 2000 бул жакка салдык, 2000 сиздин чөнтөккө калды. $2000 $1000 сиз копия кылып личнигиңиздин аркасына коесуз. $1000 снимать ете аласыз. Потому что бул копия айланып битке келгенде сизге $4000 чыгат. Ошо $4000 $3000 сиз постоянно кошелокко саласыз. Кайра эле $1000 копия кылып кое бересиз личниктин аркасына. Бул ушул эле столдо айланат. Как черный касса. $8000 чыкканда, $8000 сиз бул жерге келсеңиз, эки личниңиз аркаңыздан сөзсүз келиш керек. Если эки личник аркаңыздан келбей турган болсо, сизге акча чыкпайт. Эки личниктин аркасынан эки личник келет, төртөө болуп, 6 болуп толгондо сизге $8000 чыгат. $8000 менен биз кийинки $32000 столго өтөбүз. $32000 стол деле 6 адам, аркаңыздан 6 адам. Башындагы 6 адамды акыркы столго чейин биз ээрчитип барабыз. Сиз келдиңиз, эки личниңиз келди. Эки личниктин личниктери келгенде уже стол толот. Стол толот да сиз дальше бул жака $128,000 столго өтөсүз. $128,000 столдо тоже 6 адам. 6 адам. Сиз келдиңиз, аркаңыздан эки личниңизди жап келдиңиз, алар личниктерин алып келгенде уже сизге $128,000 чыгат. $128,000 $32,000 биз кайра копия кылып коебуз, $32,000. $96,000 биз снимать этип алабыз. Же болбосо Северный Кипрден бизге үй берилет. Бул $96,000 каждый квартал сайын алынат. $32,000 биз кайра эле бул жака копия алып коебуз. Бул ушул эле столдо айланат. Каждый квартал сайын бизге $96,000 түшүп турат. Анан ар бир столдун өзүнүн системасы бар. Биринчи столдон биз постоянно $125 иштесек болот. Экинчи столдон биз постоянно $300 тамасы бою иштейбиз.
Үчүнчү столдон биз $750 иштесек болот. Бул жерден подарочный чыккандан $250 ол жерге копия алып коебуз дагы. 1000 чыкканда сиз бул жерден постоянно $750 кошелегиңизге салып турасыз. Кайра эле $250 бул жака реинвест кылып копия алып коебуз. Кай болду?